Жапаров Кумтөр 2 айдан бери башкаруусуз турат. Мөңгүлөрдү көзөмөлдөгөн системада өчтү. Кумтөр алтын кендеги ишмердүүлүк 2 айдан бери көзөмөлсүз турат. Бул тууралуу 17 майда Кумтөр Gold компаниясынын ишин текшерип жаткан мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров алтын кендеги абалды талкуулоо үчүн чогулган парламенттин кезексиз жыйынында айтты. Жума күнү мөңгүлөрдүн коопсуздугун жана алардын жылып туруусун абалын көзөмөлдөөчү система өчтү. Бул ошондо зонада иштеген адамдардын өмүрүнө жана ден соолугуна түздөн түз коркунуч келтирет. 2 айдан бери Кумтөр кенде башкаруу жок. Ортоңку звенодогу биздин адистер иштеп жатышат. Бирок негизги адамдар чыгып кетишкен. Санкциясыз өчүрүүнү биздин укук тартибин коргоо органдары карап жатышат. Биз аны калыбына келтирип жатабыз. Кумтөр Gold депутаттын бул билдирүүсү боюнча азырынча комментарий бере элек. 16 майда Кумтөрдү иштетип жаткан канадалык Centera Gold компаниясы Кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражда териштирүү баштаганын жарыялады. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Алтын кенинен Кыргызстан 1,5 миллиард доллар, ал эми кенди иштетип жаткан канадалык Centera компаниясы 11,5 миллиард доллар пайда тапкан. Бул тууралуу Кумтөр Gold ишканасынын ишмердигин текшерген мамлекеттик комиссия даярдаган Кумтөр кени тууралуу тасмада айтылат. Тасма бүгүн 17 майда парламенттин кезексиз жыйынында көрсөтүлдү. Булак Назарнюс. Эл чындыкты билсин. Президенттер тушунда сыртка ташылып кетти деген алтын боюнча маалымат берилди. Кумтөр Gold ишканасынын ишмердигин текшерген мамлекеттик комиссиянын төрагасы Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Кумтөр кенинен буга чейинки президенттердин тушунда сыртка ташылып кетти деген алтындын көлөмү тууралуу маалымат берди. Акаевдин убагында 156 тонна, Бакиевдин убагында 68,2 тонна, Атамбаевдин убагында 132,6 тонна, Жээнбековдун убагында 52,9 тонна алтын сыртка ташылып кетти, деди Жапаров. Эл чындыкты билсин. Комиссия Акаев чыккынчылык экенин билип туруп Кумтөр боюнча келишим түзгөн. Мурдагы президенттер жана премьер-министрлер Centera Gold компаниясы менен пайдасыз келишимдерди билими жетпегени үчүн түзгөн эмес. Бул туурасында Кумтөр кенинин ишмердүүлүгүн текшерген комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров корутунду жарыялап жатып билдирди. Ал бийлик башында тургандар коррупцияга малынгандыктан 30 жылга жакын мезгилде Кумтөрдүн кызыкчылыгын коргоп, алардын позициясын, абалын бекемдеткен документтерге кол коюп келгенин түшүнүүгө болорун белгиледи. Кээ бирлер ойлогондой мурдагы президент өкмөт башчыларынын баары эле чала сабат, билимсиз адам болгон эмес. Башканы айтпаганда дагы биринчи келишимге кол койдурган Кумтөр Кыргызстанга өтө турган мөөнөтү жакындаганда реструктуризация өткөрүү чечим чыгарткан академик Аскар Акаев жасап жаткан иштери карама каршы келерин, мамлекетке чыккынчылык кылууга барабар болорун түшүнмөк. Анын билими да, тажрыйбасы да буга жетиштүү болчу, деди Жапаров. Мындан сырткары ал Centera комиссиясында туңгуч президенттин уулу Айдар Акаевдин дагы үлүшү болгонун кошумчалады. Булак Назарнюс. Эл чындыкты билсин. Абактагы Молдокматов Жогорку кеңешке кайрылып, мыйзамсыздыкка кабылганын билдирди. Массалык башаламандык беренеси менен айыпталып камакка алынган активист Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов бүгүн 16 майда Жогорку кеңешке кайрылуу жолдоду. Анда Молдокматов өзү кармалган учурдан тартып, жалаң мыйзамсыздыктарга туш болуп келе жатканын билдирген. Биринчиден, мен УКМКнын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратын таптакыр басып алган эмесмин. 2020 жылы 6 октябрда болжол менен таңкы 5те УКМК келгенде түштүк тарабындагы дарбазасы КАМАЗ автоунаасы менен сүздүрүлгөн экен. Дарбаза ачык болчу. Мен КАМАЗдын кузовуна чыгып, элди УКМКнын ичине кирбөөгө, тынчтанууга чакырдым. Андан соң УКМКнын ошондогу төрагасы Опунбаевдин жардамчысы менен сүйлөшүүлөргө барып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен Садыр Жапаровду камактан чыгаруу жөнүндө макулдашууларга келдик. Жарым саатка жетпей Алмазбек Атамбаев, андан соң Молдовановкадагы колониядан Садыр Жапаров бошотулган. Экинчиден 6 майда мени камакка алуу жөнүндө токтомунда кармоонун негизи деп тергөөчү шектелүүчү кылмыш кылуу учурунда же болбосо түздөн түз ошондон кийин эле кармалды деп көрсөткөн. Бул болсо таптакыр чындыкка дал келбейт. Окуя 2020 жылы 5-6 октябрда, башкача айтканда 7 ай мурун болуп жатса, анан кайдагы түздөн түз кылмыштан кийин болот деп жазган Молдокматов. Автор кармалып камалышын өзүнө карата саясий куугунтук деп билдирген. Ал парламент депутаттарына кайрылып, 2020 жылдын 5-6 октябрында болгон окуяларга саясий баа берүүнү талап кылган. Жогорку кеңеш тарабынан атайын депутаттык комиссия түзүлүп, ал комиссия 2020 жылы октябрь айындагы окуяларды ар тараптуу изилдеп, саясий баа беришин талап кылам. Ошондогу бийлик алмашуу төңкөрүшпү, бийликти күч менен басып алуу же революциябы деген суроолорго так жана даана жооптор берилип, октябрь окуяларына расмий макам берилиши керек. Ошол эле депутаттык комиссия тарабынан мага карата козголгон сотко чейинки өндүрүштүн мыйзамдуулугун, аны териштирүүдө жол берилген мыйзам бузууларда каралып, аларга да баа берүүсүн суранам
жана конституциялык укугума ылайык талап кылам деп жазган Жеңиш Молдокматов. Былтыр парламенттик шайлоодо Замандаш партиясын жетектеп барган саясатчы Жеңиш Молдокматов 8 майда 1 май райондук сотунун токтому менен 2 айга камалган. Ички иштер министрлиги Молдокматовго алгач былтыр октябрь окуяларында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратын басып алууга аракет кылган деген айып таккан. Кийин аны өзгөртүп жазык кодексинин 264-беренеси массалык башаламандык менен кине койду. Молдокматов соңку учурда президенттин саясатын кескин сындап жүргөн. Былтыр 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразычылык чыгып 5-6 октябрь күндөрү калайман тополоң болгон жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Өзбекстан менен чегара 100% чечилген жар салып оолугуп пресс-конференция берди эле. Анда деле юридикалык күчү жок эле протокол болчу. А эмнеге кыргыз-тажик чегарасы боюнча үн катпай протоколду точкалап, элге түшүнүксүз тил менен жымсалдап отурабыз. Ал жерде курула турган жаңы жолдо кеп бар. Эгер ушул протоколдун негизинде иш алып барсак, анда лейлек анклав болуп калышы толук ыктымал. Коридор берген жокпуз, бирок тажиктер гана колдоно турган жол куруп беребиз деген жери өзү логикага такыр туура келбей жатат. Ал эми көк теректе табышмактуу болуп турат. Курман болгондорго деп чет булакка үй курулуп жатканда жөн жерден эмес окшойт менимче. Анткени курман болгондордун үй бүлөлөрү эч качан ал жерге барып жашабайт. Көк теректи көчүрүп чыгабыз деген пландар болушу мүмкүн. Анткени тажиктер өздөрүнө керектүү гана аймактардагы үйлөрдү күйгүзгөн. Демек көк терек да керек аларга. Акырын ошко келип документтерге кол кое бергенди токтотуп, элге түшүндүргүлө. Өзүңөр билесиңер, бул тажиктер протокол эмес, тил кат да жазып бербеш керек аларга. Кыргызстан жараны Баткендин тургуну катары мен бул протоколду тааныбайм. Анан атайын кызматтар Ак Сайга барып, жергиликтүү элдин башын айлантканды токтотсо дейт Актилек Гүлжигит кызы өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Тажик мамлекетиндеги башкаруучу партия Эмомали Рахмондун партиясынын төрагасынын орун басары Мехринсо Юсуфов аттуу саясатчы аялдын кайрылуу жасаганы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Кезектеги артисттик номерлер 2 жумадан кийин байкоочулук позициянын кезектеги сыноосу, провокацияларды жасап көрүштү. Эки теманы башка нукка бурган тактиканын сыры. Бирок кайрылуу мындай мазмунда, тартипте эмес, башкача мазмунда болуш керек эле. Өтө өкүнүчтүү. Тажик саясатчы аял эки ооз кыргызча жаттап алып сүйлөп койсо, өпкөлөрүн колтуктап таратып сүйүнүп лайк басып жатышканына өлөйүнбү? Гүлбөгөн жаның күл болот. Ошол саясатчы аял Каныкей менен Манасты түшүнсө, эстесе кошуна динибиз бир, жерибиз бир экендигин билет экен. Анда эмне үчүн айлап окопторду даярдап, наемниктерди алып келип, миномет, танкалар, тиг учактар менен тажиктер аткылап жатканда, мародёрлук кылып, өрттөп, талкалап, тынч куралсыз элге фашисттик агрессия жасап жатканда, ак жолугун көтөрүп, эмнеге тажик канкорлордун алдына 3 күн атышканды күтүп, олтурбай тынчтыкка чакырып, ортого ак жолугун таштаган жок. Рахмонду токто, биз кошунабыз деп айта албады. 2 жумадан кийин эптеме дипломатия кайрылуунун өзү Мехринсо айымга уят нерсе. Динибиз бир, кошуна бир эл, бир жер экенибизди кыйкырып, ак жолун ортого таштап чыкпады. Эмомали Рахмонду кечирим сура деп айта албайт. Эни аял катары 12 жашар Медина кызыбыз, 4 жашар наристе баланын өлүмү жүрөгүн титиреткен жокпу? Үйлөн эле кырчындай жигиттердин сулап калган энелик сезимди козгогон жокпу? Эни аял саясатчы катары өзү кечиргиле деп айтпады кайрылуусунда. Өзү кечирим сурабады. Бул Мехринсо айым өз алдынча кайрылуу жасабайт. Эмомалинин уруксатысыз. Кечиргиле биздин жасаган агрессияны деп кайрылыш керек болчу. Анда башка пикир пайда болмок. Алдыңа келгенди кечирели деп айтканга мүмкүн эмес. Сөздүн кудуретін түшүнсүн. Эптемей дипломациянын мазмунун кулактын үстүнөн өткөрүп койсо болот. Жок дегенде каза болгондорго көңүл айтпайт. Президент Эмомали Рахмондун партиясынын жетекчисинин орун басары экен. А дегенде кылган агрессиясына жооп беришсин. Чегараны толук такташып, делимитация, демаркация иштерин бүтүрүшсүн. Бөйрөктүн шыйрак чыгарышып мындай кайрылуу жасап, сынап көргөндөр күлкү келерлик маселе. Өздөрү биринчи баштады. Бизде күнөө жок. Тынчтыкты каалаган үчүн агрессиясына каршы ок атпай туруп бердик тиктеп. Кыргыз эли тынчтыктын талапкери, өздөрү кетирген катасын оңдосун дейт Надира Нарматова өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Сасбековдун решетканын артында жатып, топтолуп калган аттын башындай болгон арманын угуп, айласыздан аны Матраимов Райымбекке салыштырып көрөйүн дедим. Экөө тең эле эл тааныган адамдар, экөө тең эркекмин деп баш көтөрүп жүргөн жигиттер. Бирок экөөнүн ортосундагы айырма ушунчалык чоң болгондуктан, булардын өздөрүн гана эмес, сүрөттөрүн да бир катарга коюштун өзү туура эмес болуп калат экен. Мел Сасбековду илгертен эле Садыр Жапаров деп келгенин билебиз. Садыр Жапаров деп чын күйгөн адам. Садыр Жапаровдун талабына жооп бере тургандай болуш керек да. Садыр Жапаров коррупцияны жоюм,
камкорлордун бетин ачып, жегендердин мамлекетке төктүрөм, таза шайлоо, акыйкат заман орнотом деп кайсыл жерде болбосун айтып келсе, ал эми Мелис Аспеков өзүн как будто Садыр Жапаровдун ишеничтүү адамы катары көрсөтүп, чүйдөгү шайлоо штабын жетектейм деп кыйын болуп, ачындыгында ар кандай афера былыктарын ишке ашырып жүргөн экен. Штабтын жетекчиси эмес эле экени ошол шайлоо учурунда эле билинип, жалган ачылып, авери төгүлгөн болчу. Акырында пара алып колго түштү. Өзүңдү турсайып, кимге барасың тыржайып дегендей, өзүнүн айыбын билип тынч жатып калбай, эми түрмөдө жатып, Садыр Жапаровду каралоого өтүптүр. Ар кандай жалгандарды токуп. Мурда колдоп келген эмне азыр сатып жаткан кандай болду? Адамда намыс, инсандык лапис болуш керек да. Эми Матраимов Райымбек жөнүндө айтсак, Райымбек Атамбаев, Сапар, Азаттык деген эл бузар канал, Али Токтакунов деген Атамбаевская крыса, Клоп, Реакция 2020, Болот Темиров, НПОчулар, ЛГТП, койчу жугумдук форум дегендин баары 3 жылдан ашык убакыт ичинде мүмкүн болушунча арам аракеттерин жумшалып каралап келишти. Бир өзүн эмес, Райымбектин аялын, бир туугандардын үй бүлөсүнө чейин иликтешти. Али саткын айтмакчы, жиликтеп, устукандап Атамбаев даярдап берген жугумдуну Райымбектин үстүнөн баштан аяк аябай коюшту. Бирок Райымбек бирөөнө да каршы кың деп ооз ачпады, чычалабады, актанбады. Аларга теңелбеди. Ит үрө берет, кербен жүрө берет дегендей, аларга көңүл бурбай, оор күндөрдө илгеркидей эле элге жардамдарын аябай, кайрымдуулук иштерин жүргүзө берди. Суракка чакырышты, камап да коюшту, ден соолугу начарлап больницага да түштү. Мамлекетке 2 миллиарддан ашык акча төгүп берди. Бирок бир жолу да Атамбаевдин, Кулматовдун атын саткан жок. Болбосо Райымбекке коюлган күнөөлөр чын болсо, биринчи кезекте Атамбаев, Кулматовдор жооп бериш керек эле да. Райымбекти ким ишке алган 4 жыл бою кимдин президенттик кезинде иштеп жүрдү? Таможнянын башчысы ким эле ошол убакта? Эмне үчүн таможнянын башчысы аппак болуп, ал эми жардамчысы жаман болуп калат? Райымбек сабыры менен бардыгын жеңди. Жогоруда мен санап өткөн бузукулар Райымдын жанында пилге үргөн биттеген, жүдөгөн өлүмсөк кандек итте эле болуп калышты. Мына эми ушул эки адамды салыштырып, кимисине кандай баа бересиңер? Бул өзүңөрдөгү ишиңер. Айткандай, дагы бир айтып кое турган важный момент, Аспеков Жумалиевке Куран китепти карматканын көргөнсүңөр. Эгер байкаган болсоңор, Аспеков Куран китепти Жумалиевдин колуна кармат элегинде, китепти кара пакетке салып, аны көчүгүнө коюп олтурган жерине алып чыккан. Башкаларга Куран китеп карматкан адам өзү кристально чиста болуш керек да. Адал сынган молдонун үйүнөн чочкон баш чыгыптыр болбой. Баары бир акыйкат жеңет экен. 2010-жылдан бери акыйкат издеп келген карапайым кыргыз элине мына Кудай буйрса жакшы күндөр келди. Убактылуу өкмөттүн кузгундарынын, Азаттыкка окшогон бузуку каналдардын, НПОнун бүлүндүргүчтөрүнүн, атүгүл Аспеков, Али Токтакунов сыяктуу аферисттердин жүздөрү ачылып, ким экендери элге маалым болду, дейт Шамурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин.